Бүгүнкү күндө тамактануу боюнча көптөгөн изилдөөлөрдүн натыйжасын карасак, үй бүлө мүчөлөрүнүн арасынан эң эле көп жана өзгөчө туура тамактанууга муктаж болгондор булар өспүрүмдөр. Алардын арасынан өспүрүм кыздардын тамактануусуна өзгөчө көңүл буруу зарыл. Ал эми өспүрүмдөр кандай тамактанышат, өздөрүнөн угалы. Өзүм эртең тамактанбай калам, ошо оокуга байланыштуу. Бананды көп колдоном, анткени деген ошол бананда көптөгөн витаминдер бар. Бир күндүк витаминди толук камсыздай алат деген. Түшкү жана кечки тамак ичем, потому что эртең менен оокуга байланыштуу тоже. Эртең мененки тамактанбай каласың, тамак жебей. Анан түштө Илимпоздордун айтуусунда өспүрүм куракта алардын организминде ар кандай өзгөрүүлөр болгондуктан чоң кишилерге караганда баалуу заттарга болгон муктаждыгы чоң. Бирок адистердин айтымында өспүрүмдөр арасында туура тамактануу боюнча маалыматтар жетишсиз. Биз балдардын арасында дагы ошо студенттердин арасында дагы ар кандай сурамжылоо изилдөөлөрүн жүргүзгөнбүз да. Ошондо баягы туура тамактануу боюнча маалымат ошо кош бойлуу келиндерде, анан кийин төрөт курагындагы аялдарда аларда көбүрөөк да. Анан кийин бул өспүрүм эми 18-19 жашка чейин болот да. Ошол курактагы кыздар үчүн, балдар үчүн мындай ошо маалымат иши чындыгында эле көп колго алынган эмес да. Ошондуктан баягы балдар өздөрү айткандай интернеттен тигил жакта бул жактан окушат. Интернеттен алынган маалыматтардын көбү туура болсо, көбү туура эмес. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, ар бир 3-чү кыздын каны аз. Ал эми 60%га жакын кыздардын канында темирдин саны аз. Андан сырткары фолий кычкылы жана башка зарыл витаминдер жетишпейт. Кыздардагы аз кандуулуктун кесепети алардан төрөлчү болочок баланын ден соолугуна да терс таасирин берет. Өспүрүм балдардын ошо керектүү болгон витаминдерге, темирге, фолий кычкылына, витамин А деген бар да, ошолорго муктаждыгы булардыкы абдан көп. Себеби булар аябай бат өсүшөт, булар кыймылдуу дагы болушат. Кыз балдарга көбүрөөк көңүл бурабыз да. Себеби кыз баланын ден соолугу анын элдин келечегине, баягы тукумдун келечегине абдан чоң кедергисин тийгизет. Ошондуктан 15 жашка чыккан кыздардын баары каны нормабы же азбы түрлүү тамакка кошумча темирди, фолий кычкылын аптекадан алып 1 жылда 3 ай ичип, 3 ай эс алып, 2 жолудан ичүү керек. Ошондо темирди бир эле таблетка 1 жолу ичет, бир жумада 1 жолу да. Ал эми фолий кычкылы аны 3 жолу ичиш керек бир жумада. Ушул ритм менен кыздар 49 жашка чыкканга чейин ичиш керек. Ар бир ата-эне үй бүлөдөгү өспүрүм уул кыздарыбыздын тамактануусуна өзгөчө көңүл буруубуз зарыл. Бул багытта адистердин кеңешин эске алып, дасторконубузду витаминге бай жана пайдалуу азык-түлүктөр менен камсыздоо кажет. Калия Карбекова, Абсамат Дөреспеков, билим жаңылыктарына.